4-чү элдик курултайга 7 Дубандан, Бишкек жана Ош шаарларынан, чет өлкөдө жашаган кыргыздар жана Кыргызстан элинин ассамблеясынан шайланган 700 делегаттын тизмеси аныкталып, бүгүнкү күндө жыйынга 690 делегат катышууда. Алардын 146сы аялдар, 554-ü эркектер. Жаш курактары 21-ден 90 жашка чейин. Бар республикалык деңгээлге чыкчу маселелер болот. Жергиликтүү чечилчү маселелер болот. Анан биз основном ошо республикалык деңгээлдеги чечилчү чоң масштабтагы маселелер боюнча келдик да. Эң негизги деген өнүгүүгө жардам бере турган бизге деген актуалдуу түрдө деген бизге азыр микрочип, ушундай микросхема жасаган ошондой бир заманбап болгон завод, фабрикалар деген келтирип бияка деген ошол инвестиция менен сүйлөшсө, мисалы үчүн ошонун баары жакшы болот эле да. Азыркы учурда деген Азия өлкөлөрүндөн Япония, Тайвань, Корея ошолордун баары деген азыркы учурда деген алдыңкы кааладан ушул өнөр жай жагынан дагы көп инфраструктурадан деген алда жүрүшөт да. Ошол эле Тайвань менен келишим түзүп туруп, ошонун деген инвестицияларын бияка тартырса жакшы болот эле. Ошону ойлойм да. Курултайдын улуттук кеңешинин жаңы төрагасы болуп Мамбеткерим Чекиров шайланды. Ал эми анын орун басарлары болуп Замирбек Көчөрбаев жана Байболот Абытовдор дайындалды. Былтыркы жылы 3-чү курултайда 4000ге жакын маселелер, мүдөө талаптар, сунуштар айтылып, алардын 2000дейи тиешелүү түзүмдөр тарабынан аткарылган. Жалпы жонунан алганда курултай маселеси бул эми биз биринчи курултайдан баштап эле курултайга шайланган делегаттардын макамы жөнүндө, курултай институту жөнүндө, курултайдын президиум, сот адилеттүүлүгүнүн мүчөлөрү боюнча ошол жөнүндө да иш алып барып аралашып келебиз. Жалпы жонунан жакшы жылыш бар. 2021 жылы элдик курултай чоң талкуу менен баш мыйзамга киргизилип, ага элдин мүдөөсүн билдирүү, өлкөнүн өнүгүүсүнө жаңы багыттарды сунуштоо, аны чечүү маселелери көтөрүлгөн. Барган сайын курултайдын таасирдүүлүгү артууда. Эл менен президенттин ортосундагы көпүрөбүз бул жерде чоң таасирлер калып атат. Анткени президент болгон көйгөйүңөрдү айткыла, тартынбагыла деп атат. Рахмат. Негизи мамлекетибиз өнүгүп өсүп аткандыгы ушул жерден байкаса болот. Кудай буйрса мамлекетибиз өнүгүп атат, элибиз өсүп атат. Кудайга шүгүр дейли. Бул курултайдын өзгөчөлүгү бул адам факторуна, аң сезимге өтө көңүл бурулуптур. Бул жагы бизге аябай таасир калтырды. Бул боюнча дагы көп маселелер бар экен. Ушул боюнча дагы биздин интеллигенцияга катуу иштеш керек экен. Ушул боюнча да биз жеткизебиз буюрса. Бул курултай институтуна 2022 жылдан бери 4-чакырылыш жүрүп атат курултай. Ушул курултай мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнө өтө өзүнүн таасирин тийгизиптир. Мен мына бүгүн байкадым ошону. Анткени ошол республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчалар даректүү, максаттуу пайдаланууга өтө жакшы өбөлгө түзүлөт экен. Биз өзүбүздүн аймактан ошол социалдык жана башка көйгөйлөрдү көтөрүп келдик. Тиешелүү министрликтердин өкүлдөрүнө бердик. Буюрса аткарылат деген чоң үмүттө турабыз. Президент жана министрлер кабинети элдик курултайга толук маани берип, 2 күндүк ишин арнап келет. Бүгүн өлкө башчысы Садыр Жапаров курултайда сүйлөгөн сөзүндө өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин бөлүнгөн каражаттарды максаттуу пайдаланууга чакырып, ар бир аймак жыйынтык көрсөтүүгө, өз алдынча күчтөнүүгө жана акырындап дотациядан чыгууга тийиш экендигин белгиледи. Инфратүзүмгө, экономикага же социалдык долбоорлорго жумшалган ар бир тыйын элге реалдуу пайда алып келиши зарыл. Бирөөлөргө көп, бирөөлөргө аз берилип жатат деген сыяктуу маалыматтар дагы туура эмес. Бул биздин ынтымакты бөлүп жаргысы келгендердин гана ойлоп тапканы десек болот. Кыргызстан бирдиктүү, бөлүнгүс өлкө, бир аймактын ийгилиги бүтүндөй мамлекеттин ийгилиги. Биздин максат акыйкат биримдиктүү жана күчтүү мамлекетти куруу. Ар бир аймак, ар бир шаар тең укуктуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек. Мамлекет каржылоону уланта беребиз, бирок ошону менен бирге эле натыйжа талап кылынат. Айрыкча ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн бөлүнгөн акчанын жарымын жеп койбоңуздар. Биринчи курултайда мектеп, бала бакча, ооруканалар сыяктуу социалдык маселелер көтөрүлсө, экинчисинде чарбалык көйгөйлөр талкууланып, делегаттар тарабынан 3160 сунуш айтылган.
Алардын көпчүлүгү чечилди. 3-элдик курултайда социалдык көйгөйлөрдү козгогондордун саны азайып, стратегиялык маселелерге басым жасалган. Аларды өкмөт өз убагында чечүүгө аракет кылууда. Ошентип курултай аткарылган иштерге сарасеп салып, аткарылбай калгандарга бийлик менен элдин кеңешип чечип алуу аянтчасына айланды. Кара Алтай шаарында көйгөйлөр чечилди. Себеп дегенде былтыр келгенде бизде 35 жылдан бери курула элек светофор бар эле. Ошону ушу Садыр Нуркожоевдун чечими менен светофор курулду. Анан кийин биз жанагы ар бир семьяда 2ден 3дөн семья жашаганына байланыштуу жер бөлүп берүүнү элге же болбосо мун жанагы ипотекалык үйлөрдү куруп берүүнү суранганбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич өзү келип Кара Алтайга капсула салып, ушул күндө 4400 квартира курулуп жатыр. Быйыл Чүй облусу боюнча 4-курултайга 104 делегат тандалган. Жалпысынан маселелер жолдорду оңдоо, ичүүчү сугат суу, турак жай куруу, социалдык мекемелерди куруу көтөрүлүүдө. Александровка айылында 60 жылдан бери суу түтүктөрү оңдолгон эмес, абдан эски, ошону оңдоп берсе деп. Анан айылдын аталыштары Большевик айыл деп бизде орусча аталышы, ошону эсен аман айылына которсок деп. Ошол элдин мүдөөсү бар. Ошону да чечип берсе деген үмүттөбүз. Биз өзүбүздүн жашаган жерибизде мына карабайсызбы? Москва району, село Большевик, улица Шорса, колхоз Россия. Эми бул башка мамлекетте жашап аткандай да. Ошо остановкаларды куруп туруп автобус жүргүзүп берсе, анткени жанагы школьниктер бул айылдан бул айылга баягы школ тартыш болгондуктан могу кошуна айылдарга да барып окуйт да. Ошондо мына бусиктер албай кетип атат да. Анан кийин ошо автобустарды да ошо кенен эле жүргүзбесе, оору көп болуп атат да, больницабызга батпай кетип атат да. А больницабыз 1948-жылы салынган. 6 гектар жери менен дайында мындай бүт эмеси бар. Ошону дагы ошо бир караштырып берсе жакшы болот эле. Анан маданият үйүбүз, борборубузда маданият үйүбүз тоже ошо урам жатат, прям борборубузда да. Менен талкан бүтүп мусор болуп калган. Элдик курултай негизинен тарыхы жана негизи боюнча конституцияга ылайык мыйзамдуу орган катары иштеп жаткан институт болуп эсептелинет. Анын мааниси көчмө мезгилде эле терең болгон. Парламент органы жок болгондуктан эл өз көйгөйлөрүн өздөрү талкуулап, жеринде чечип, чоң курултайларда кабыл алышкан. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Бишкек.